Экинчи борбор болуп эсептелген Ош шаарынын азыркы мэри Таалайбек Сарыбашев Орусиянын жараны экени айтылууда. Бул маалыматты Ирина Карамушкина парламенттеги ар кандай маселелер саатында билдирди. Депутаттын пикиринде мэрдин кош жарандуулугун укук коргоо органдары текшериши абзел. Белгилей кетсек, баш мыйзамга ылайык мамлекеттик жогорку кызмат адамдары Кыргызстандан башка мамлекеттин жараны болбоосу шарт. За что арестовали Кубанычбека Кулматова. Кулматов жарым жылдан бери абакта отурат. Таалайбек Сарыбашев Насирович 1971 жылы туулгандыгы. Учурда жашаган жери Новосибирскте экени Орусиянын салык кызматынын документинде турат. Анын качан Орусиянын жарандыгын алгандыгын такташ керек. Ал кантип буга чейин өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү. Учурда болсо Оштун мэри болуп турганын тактасын. Бул боюнча УКМКнын төрагасына кайрылып кетем. ЦНТР Голд компаниясы менен түзүлүп жаткан жаңы келишимди премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жашырып жатат. Мындай нааразычылыгын айткан депутат кумтөрдөн түшкөн акчага фонд түзүүнү сунуштап, макулдашуу кандай шарттарда жүрүп, канча каражат түшө турганы ачык болушу керек деди. Канча акча каражат кумтөр тарабынан бизге келди. Бирок биз Кыргызстан боюнча андан эч нерсе натыйжа көргөн алган жокпуз. Иссик көл фонддон тышкары мен айттым. 26 жылдын ичинде бюджетке налог түрүндө, соцфонд түрүндө жалпы сум 3 миллиард доллар түшкөн экен. Бирок жогоруда айтылгандай, ал акча жөн эле пайдасы жок болуп кетти. Мындай айткандай, желе салдык да. Жакында эле интернет булактарына Жалал Абадтагы бала бакчалардын биринде тарбиячы тарабынан балдарга карата кылган орой мамилеси түшүрүлгөн видео тараган. Зейинди кейиткен бул тазмадан кенже тоонун балдары анда иштеген кызматкердин кол көтөрүүсүнө кабылып, ыйлап жатканын көрүүгө болот. Мындан улам депутаттар тарабынан өкмөткө балдар бакчаларын текшерүүгө алуу талабы коюлду. Карасаңыздар, ошол биздин Жалал Абад областында бир балдар бакчасында тарбиячылардын балдарга болгон мамилеси өтө орой, кыйкырык менен шундай болуп атат да. Ошондуктан биз бул тармакка шундай бир мүмкүнчүлүктөрдү түзгөндөн кийин сөзсүз көзөмөлдү дагы унутпашыбыз керек да. Сиз протоколдук тапшырма берсеңиз, районолор, гаронолор, жеке менчик, жалпы мамлекеттик балдар бакчасынын бүгүнкү абалын текшерип чыкса, анан кийин колдон келе турган болсо, ошол балдар бакчасына камераларды коюш керек сөзсүз. Ата-энелер, ушул тарбиячылар балдарыбызга туура, жакшы ушул мамиле кылыш керек. Өтө орой болуп калыптыр, мындай жүрөгүң ыйлай турган бир көрүнүштү чыгарыптыр да. Депутат Тазабек Икрамов балдарды караган ак халатчандардын айлык маянасын көтөрүү маселесин кабыргасынан койду. Пикиринде азыркы күндө педиатрлар болгону 5-6 миң сом гана акча алышат. Келечек муундун ден соолугуна кам көргөн дарыгерлер үчүн бул каражат өтө аз. Протоколдук негизде тапшырма берет элем. Биздин келечегибиз болгон жаш бөбөктөрүбүздүн ден соолугуна караган педиатрларыбыздын айлыгын 15 миңден же 15-20 миңден кем эмес кылып бериш керек. Азыркы күнү 5-6 миң айлык алат экен, бул өздөрү жашап көрсүн ошондой айлык менен. Ошондой айлык менен жашап, өздөрү бала чакасын багып көрсүн, ошондой билет эле. Тез аранын ичинде ушуну протокол тапшырмада айтат эле, министрликке айтып, тез аранын ичинде 15-20 миң сомдон кем эмес кылып чечип берсеңиздер жакшы болот эле. Ошондой эле бир катар эл өкүлдөрү көз өтүп кеткен залкар инсандарга мамлекеттик наам берүү демилгесин көтөрүштү. Депутаттардын ою боюнча Султан Ибраимовго Кыргыз өлкөсүнүн туңгуч премьер-министри Насирдин Исанов менен жүрөккө биринчилерден болуп операция жасаган Иса Ахунбаевке жана Төрөбай Кулатовго Кыргыз Республикасынын баатыры намын ыйгарыш керек. Диана Кудайбердиева, Равшан Тойчиев, 7 канал, Бишкек.